Саламатсыздарбы? Чогуу сайынабыз. Биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата күнөөлөрүбүздүн азабынан күнөөгө батып жашаган бардыгыбызды өзүңүз ырайымыңыз менен куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, ар бирибизди сиздин дениңиз болгон жыйынга чакырып алгандыгыңыз үчүн, жыйындын ичинде бардыгыбыз биргеликте сөз үйрөнүп, тил алчаак болуп, жана ошондой эле сизге кызмат кылышыбыз үчүн тартууланган бардык ырайымдарыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу сөзүңүздү жана баарлашууңузга чогуу болуш үчүн ушул саатта бардыгыбыз чогулуп отурабыз. Сиздин улуу эркиңизди, жеткилең эркиңиз кандай экендигин ар бирибиздин жүрөктөрүбүздү ачып, түшүнө тургандай кылып жардам берип, биздин жашообуз бир гана сиздин сөзүңүз менен камтылып, сизге жага турган жашоо менен жашашыбыз үчүн бизге күч кубат керектелүүчү ырайымды тартуулаңыз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсырап жаткан бир туугандар болсо, аларга дагы чың ден соолук, бекем ишеним, кайсыл акыбалдарда калбасын, ар дайым керектелүүчү сиздин күчүңүзгө ээ болуп, сизге таянуу менен мындан аркы жашоосунда түбөлүк бейишти көздөй умтулуп жашашына жардам бериңиз. Ушул саатта биздин Галилеяда өтүп жаткан жазгы конференцияда дагы сиз чогуу болуп, бир дагы адам адашпастан катышып жаткан адамдардын бардыгы куткарылуу ырайымына ээ болушуна жардам бериңиз. Ушул саатта сөз айтып жаткан биздин пасторлар, бардык насаатчылар, кызматчыларга жана акылмандуулукка толтуруп, кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн көптөгөн адамдарга жар салып жеткиришине жардам бериңиз. Жана ошондой эле конференция учурунда кызмат өтүп жаткан биздин бардык бир туугандарга өз ыктыяры менен кызмат өтүп жаткан бардык адамдарга ырайымыңызды тартуулап, ушул кылган эмгектердин негизинде сиздин улуу эркиңиз аткарылышына да жардам бериңиз. Жазгы конференциядагы аягына чейин аман эсен жакшы бүтүш үчүн өзүңүз жетектеп, жыйынтыгында бардык даңктоолорду, мактоолорду сизге арнай тургандай бололу. Ыйса Машаяктын ысымына чогулган адамдардын арасында Кудай Ата өзүңүз чогуу болуп, чет мамлекеттерде миссионерлер катары кызмат өтүп жаткан биздин пасторларга дагы өз мол ырайымыңызды берип, ишеним жолунда жашап келе жаткан биздин бардык бир туугандарга өз ырайымыңызды тартуулап, кыйынчылыктарды дайыма сиздин жардамыңыз менен чечип алышына жардам бериңиз. Ушул саатты сиздин колуңузга тапшырып, биздин жандарыбызды куткарып алган Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз. Alle Zeit so
Даңто группасы үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Ышая китеби 22 бөлүм. Ышая китеби 22 бөлүм 15 аят. Байыркы келишим 688 бет. Ышая 22 бөлүм 15 аяттан баштап 25 аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Теңир Себайот теңир мындай деди: жөнө падыша сарайынын кызматчысы, сарай башчысы Шебнага барып мындай деп айт: бул жерде сенин эмнең бар? Бул жерде сенин кимиң бар? Эмне үчүн сен өзүңө бул жерге асканын бооруна мүрзө оюп жатасың? Ал өзүнө бийик жерге асканын бооруна мүрзө оюп жатат, өзүнө аскага турак жай оюп жатат. Мына теңир сени ал киши ыргыткандай ыргытып жиберет, тоголоктоп мыкчып салат. Сени түйүнчөккө түйүп, кең жерге топтой кылып ыргытып жиберет. Сен ошол жерде өлөсүң. Ошол жерде эң сонун майдан арабаларың мырзаңдын үйү үчүн шылдың болот. Ошентип сен турган жериңден түртүп жиберем. Сени даражалуу жериңден кулатышат. Ошол күнү өзүмдүн кулум Хилкиянын уулу Элиакимди чакырам. Ага сенин кийимдериңди кийгизем, белиң сенин куруң менен курчайм. Сенин бийлигиңди анын колуна өткөрүп берем. Ошондо ал Иерусалимдин тургундары үчүн да, жүйүт үчүн да ата болуп калат. Анан дөөттүн ачкычын анын ийнине салам. Ал ачат, эч ким жаппайт, ал бекитет, эч ким ачпайт. Аны бекем жерге кагылган мыктай кылам. Ошондо ал атасынын үйү үчүн атак даңктын тагы болот. Ага атасынын үйүнүн, балдарынын жана неберелеринин бүт даңкы илинет. Үй буюмунан тартып, акыркы музыкалык аспаптарына чейин илинет. Ошол күнү дейт Себайот теңир, бекем жерге кагылган мык бошоп, суурулуп жерге түшөт. Ага илинген жүктүн баары түшөт. Анткени теңир ушинтип айтып жатат. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүн сиздер менен биргеликте Шебна менен Элиаким аркылуу Кудайдын көп түрдүү ырайымы тапшырылган жакшы башкаруучунун сабактары деген тема жөнүндө сөз болот. Буга чейин айткан сөздөрүмдүн ичинен эң узун тема бүгүнкү тема болду. Кандай кылсам деп көп ойлондум, кыскартсамбы же ошол бойдон калтырсамбы деп. Болушунча сиздерге жеткиликтүү, сиздерге түшүнүктүү болсун деп теманы белгилеп койдум. Ошондуктан баардык теманы эстеп калышыңыздар үчүн кыйынчылык жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү сөз аркылуу эң негизги сөз Шебна жана Элиаким аркылуу бизге берилген сабакты үйрөнсөк болот. Азыр эле биз окуп кеткен текстте 15 аятта Шебна жөнүндө айтылат. Андан кийинки аяттар 20 аятка токтолсок, ал жакта Элиаким жөнүндө айтылат. Бул эки адам жүйүттөрдө 13 падыша Хисикиянын убагында сарай башчылары болуп даярдалган адамдар эле. Бул эки адам өздөрүнө тапшырылып берилген жөндөмдүүлүгүнө жараша кызмат берилген эле. Бирок ошол кызматты ар кандай максатты көздөп аткарышкан. Мисалы үчүн Шебнаны карай турган болсок, өз кызыкчылыгы үчүн жашаган болот, жыйынтыгында соттолот, өзүнүн кожоюнун үйүнүндө кемсинтилген, анан өмүрү маскара, өлүмгө дуушар болуп өлгөн адам болот. Ал эми Элиаким ошол эле жөндөмдүүлүккө ээ болгон адам катары, бирок өзүнүн жөндөмдүүлүгүн дөөттүн үйү же болбосо Кудайдын даңкы үчүн эң ишенимдүү кызматчы катары кызмат кылган адам катары бизге белгилүү. Жыйынтыгында көптөгөн адамдарга өтө жакшы таасирин тийгизген адам
эле куткарылган биз дагы Кудайдын үйүндө Кудайдын ырайымына ээ болгон жакшы башкаруучулар болуп саналабыз. Бул жерге белги коюп коебуз дагы. Азыр жаңы келишим Петрдин жазган 1-каты 4 бөлүмдө чөп ачабыз. Петрдин жазган 1-каты 4 бөлүм 10 аят. Жаңы келишим 1120 бет. 1 Петр 1 бөлүм 1 Петр 4 бөлүм 10 аят. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ар түрдүү жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон силер. Мисалы карасаңыздар, күндөн жарык келет бизге, анан асмандан жамгыр жаайт. Ошондой сыяктуу эле бизге берилген бардык нерсе асмандагы турган Кудайдан берилет. Ошол Кудай берген нерселерге ээ болуп биз жашайбыз. Биздин колубузда, жашообузда болгон нерселердин ичинен бирөөсү дагы Кудай тарабынан келбеген нерсе жок. Ошондуктан 1 Корунтуктар 4 бөлүм 7 аятта айтылат: бардыгын Кудайдан алган жок белең. Эгерде бардыгын Кудайдан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың деген сөздөр айтылат. Бизге берилген бардык нерсе Кудай тарабынан берилген. Мисалы үчүн мендеги азыркы ишеним, асман падышачылыкка бара турган адил жолу дагы Кудай тарабынан берилген. Кудай берген өмүр, түбөлүк өмүр дагы бизге тартууланган. Биздин денебиз да, жаныбыз да бардыгы Кудайдан. Эгерде биздин денебиз сак болсо, демек ден соолукту да Кудай бизге берген. Руханий жашоодогу бардык жетишкендиктер, эгерде менин колумда азыр байлык, мүлк болгон болсо, анын бардыгы Кудайдан берилген. Ошондой эле жыйындын ичинде жүргөн болсок, кызмат тапшырылган болсо, ал кызмат дагы мен үчүн Кудай тарабынан берилген. Демек, менде эмне болсо, ошонун бардыгы Кудай берген. Жада калса менин балдарым да, менин үй бүлөм дагы Кудай берген үй бүлө, Кудай берген балдар. Ошондой сыяктуу эле Кудай тапшырып берген ар түрдүү жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон жакшы башкаруучуларбыз. Куткарылган адамдар колунда болгон нерсенин бардыгын Кудайдан алган. Ошондуктан Кудайдан кабыл алгандыктан Кудайдын астында жакшы башкаруучу катары жашашы керек. Эмне үчүн жакшы башкаруучу деп айтылат? Ошол бардык жөндөмдүүлүктү туура колдонуу менен Теңир үчүн жумшаганды билиши керек. Өзү үчүн, өз пайдасы, өз кызыкчылыгы үчүн эмес, Теңир үчүн, өз кызыкчылыгы үчүн жашаган адам ал акылсыз башкаруучу болот. Ал эми Кудайдын эрки үчүн, Кудайдын даңкы үчүн жашаган болсо, ал жакшы башкаруучу. Жакшы башкаруучу катары бири-бириңерге кызмат кылгылат. 1 Петр 4 бөлүм 10 аяттын негизинде Шебна менен Элиакимди карай турган болсок, анда Шебна бул акылсыз адам, ал эми Элиаким бул ишенимдүү жана жакшы башкаруучу. Куткарылууга ээ болгон мен Кудайдын астында азыр Элиакимдин жашоосуна окшоп ишенимдүү башкаруучу катары жашап келе жатамынбы, же Шебнага окшоп акылсыз күнөө кетирген жашоого берилип жашап жатамынбы? Биз сөзсүз түрдө Элиакимдин жашоосунан үлгү алып, Кудайдын астында жакшы башкаруучу катары жашашыбыз керектелет. Анткени бардык тараптан Кудай биз ошол жашоо менен жашашыбыз үчүн күч кубатты да, жөндөмдүүлүк да, акылмандуулукту дагы өзү берип жатат. Кайрадан биздин текстке кайрылабыз. Бул Ышая китеби 22 бөлүм. Шебна менен Элиаким кайсыл доордо жашаган адамдар, ошол жөнүндө биринчи ойлоп кете турган болсок, кызыктуураак болот болуш керек. Ышая 22 бөлүм 5 аят.
Анткени Эгедерден, Себайот теңирден аян өрөөнүндө алаамат түшүргөн, адам укугун тебелеген, дүрбөлөң салган күн келди. Дубалдарды уратып, кыйкырып жатышат. Алардын кыйкырыгы тоого жетип жатат. Эйлам саадак көтөрүп бара жатат. Арабада отурган адамдар, атчандар келе жатышат. Кир калканын колуна алды. Мына сенин эң сонун өрөөндөрүң майдан арабаларына толду. Атчандар дарбазанын тушуна катарга тизилип турушту. Алар жүйүттүн жабуусун сыйрып алып жатышат. Ошол күнү сен кедир жыгачынан жасалган үйдө сакталып турган куралга көз жибересиң. Бирок силер Дөөттүн шаарынын дубалында тешиктер көп экенин көрүп турсаңар, жана төбөңкү көлмөгө суу топтоп жатасыңар. Силер Иерусалимдеги үйлөрдү белгилеп жатасыңар. Дубалдарды бекемдеш үчүн үйлөрдү уратып жатасыңар. Эки дубалдын ортосуна эски көлмөнүн суулары үчүн суу сактагыч куруп жатасыңар. Бирок муну жасап жатканды көрбөй жатасыңар. Муну эбак эле чечип койгонду карабай жатасыңар. Кудай жүйүттөрдүн кыйроого ээ болушу аркылуу курчап турган көптөгөн мамлекеттерге үлгү катары көрсөткөн эле. Азыркы учурда Иерусалимди дагы курчап алышкан. Аян өрөөнүндө алаамат түштү. Дүрбөлөңгө салган күн келди. Израиль эли ушул күнгө чейин көздөрү жабылып, согуш болуп жатканына карабастан, алар терең ой жүгүртүп көрүшкөн жок. Согуш аркылуу алар көрсүн деп, Кудай бардык нерсени канчалык азыр алар оор акыбалда калгандыгын көрсөтүп жаткан учуру эле Дөөттүн шаарынын дубалында тешиктер көп экенин көрүп турушат. Анан ал жерге көлмө суу топтоп жатышкан болот. Согуш учурунда суу керек болгондуктан суу сактагычтарды дагы тургузуп жатышкан эле. Жүйүттөр азыр ар тараптуу согушка керектелүүчү нерселерди даярдап жатышат. Бирок эң негизги көйгөй бардык нерсени жасап жаткан Кудайды көрө алышкан жок. Жыйынтыгында Ышая 22-бөлүм 11-аятта бирок муну жасап жатканды көрбөй жатасыңар, муну эбак эле чечип койгонду карабай жатасыңар деп айтылат. Согушка керектелүүчү даярдыктардын бардыгын көрүп турушту, бирок ошолордун бардыгын аткарып бере турган Кудайды көрө алышкан жок. Жада калса, азыр шунчалык оор акыбалда калган учурда дагы алар эмне менен алек болушту? 12-аятта ошондуктан Теңир Себайот Теңир ушул күнү силерди ыйлаганга, кыйкырганга, чачыңарды жулганга, белиңерге зумбал байлаганга чакырат. Бирок мына шаттык жана кубаныч өгүздөрдү, койлорду да союп жатышат. Эт жеп, шарап ичип, бүгүн ичип жейли, анткени эртең өлөбүз деп жатышат. 14 чогуу окуйбуз. Себайот Теңир менин кулагыма муну ачты. Бул мыйзамсыздыгыңар силер өлгөнгө чейин кечирилбейт, деди Теңир. Себайот Теңир. Азыр мамлекеттин тагдыры өтө оор акыбалда калган учурда, кыйроого кабыл болгон учурда Израиль элине карата Кудай тобо кылгыла деп чакырат. Бирок тобо кыла турган учурда алар эмне кылышты? Өздөрүнүн жашоосу жөнүндө ойлонушкан да жок, тескерисинче өгүздөрдү союп, койлорду союп, шаттык жана кубаныч деп шарап ичип ракаттанып жатышты. Бүгүн ичип жейли, анткени эртең баарыбир өлөбүз. Эртең баарыбыз өлөбүз. Азыр жүйүт эли бардыгы
согуш ачып жаткан болот. Азыр Иерусалимди дагы толугу менен курчап алышат дагы. Анан биздин күчүбүз жок, алсызбыз. Ошондуктан өлгөнгө чейин бүгүн ичип жейли деп кубанып, шаттыкка бөлүнүп жаткан учуру. Кудай аларга карата айтат: бул мыйзамсыздыгыңар силер өлгөнгө чейин кечирилбейт. Эмне үчүн? Күнөөдөн арылганда, күнөө маселеси чечилгенде гана ал тозокко барбайт. Мамлекет азыр өтө коркунучтуу акыбалда, бирок Израиль эли өз акылына келбестен, сергек болбостон, тескерисинче бардыгыбыз өлөбүз, ошондуктан ичип жейли деп бири-бирин сооротуп жаткан эле. Ошол учурда мамлекеттин өзгөчө кырдаал учурунда мамлекеттин тагдырын өз мойнуна алган эки адамга, Шебнага жана Элиякимге ушул иш тапшырылган. Шебна менен Элияким эң оор убакытта аларга ушул кызмат берилген. Ышая 36 бөлүмдү чөк ачабыз. Ышая 36 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин. Ышая 36 1ден 3кө чейин. Хиския падышанын падышачылыгынын 14 жылында Ашур падышасы Санхейрип Жүйүттүн чептүү шаарларынын баарына кол салып, аларды басып алды. Ашур падышасы Иерусалимге Хиския падышага Лакиштен Рапшакты көп аскер менен жөнөттү. Ал жуугуштун талаасына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн жанына келип токтоду. 3-тү чөк окуйбуз. Аны Ак сарай башчысы Хилкиянын уулу Элияким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жаах тосуп чыкты. Элияким жана Шебна эки адам Санхейрип Рапшак аркылуу 185 000 аскер менен Иерусалимге каршы жиберет. Хиския падыша жиберилген 3 адамдын ичинен Элияким жана Шебна. Алардын ичинен экөөсү 37 бөлүмдө айтылат. Шебна менен Элияким жөнүндө 1-2 аяттар. Хиския падыша муну укканда кийимин айрып, зумбал жамынып, теңир үйүнө барды. Ал падыша сарайынын башчысы Элиякимди, катчы Шебнаны жана зумбал жамынган башкы ыйык кызмат кылуучуларды Амостун уулу Ышая пайгамбарга жөнөттү. Ашур падыша Рапшак аскерлердин бардыгын ээрчитип, Кудайга карата акарат келтирген сөздөрдү айтат. Кийинки 36 бөлүм 18ден 20 аятка чейин карай турган болсок, кайсы элдин Кудайы өз жерин Ашур падышасынын колунан сактап калды эле? Же болбосо алардын сактай турган кудайлары кайда? Сепарбайымдын кудайлары кайда? Кайсыл Кудай менин колумдан Самарияны сактап калды эле? деп анан кантип теңир Иерусалимди менин колуман сактап калсын деп Кудайга ар кандай акарат сөздөрүн айтып жаткандыктан, ошону уккан Хиския өзүнүн кийимин айрып зумбал жамынат. Кудайдын жардамына ээ болуш үчүн теңир үйүнө барат дагы Элияким жана Шебнаны Ышая пайгамбарга жөнөтөт. Мамлекет өтө оор акыбалда калган учурда эң эле чоң жоопкерчиликти мойнуна алган эки адам. Биз сиздер менен кыйрай турган бул дүйнөдө жашап жатабыз. Жок болуп кетчү дүйнөдө.
Даниэль китеби 9 бөлümdө айтат: азыркы учурда деле Израиль менен араб мамлекеттери ортосунда көптөгөн келишпестик, көптөгөн согуштар болуп жаткан учуру. Бирок 7 жылдык тынчтык орнойт деген Кудайдын келишими бар. Ошол 7 жылдык тынчтык орногон учурда 7 жылдык кайгы бул дүйнөдө башталат. 7 жылдык кайгы буга чейин болуп көрбөгөн өтө коркунучтуу кайгы, өтө оор акыбал. Ошол 7 жылдык кайгы башталганга чейин Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келет. Биз сиздер менен Теңир кайрадан келген учурда аны менен биргеликте асманга көтөрүлөбүз. Биздин бул денебиз даңктуу денеге өзгөрүлөт. Элиаким жана Шебна эки адам мамлекеттин чоң жоопкерчилигин өз мойнуна алган адамдар. Ал эми биз сиздер менен Теңирдин үйүндө бизге ошол жоопкерчилик тапшырылып берилген Кудайдын жакшы кызматчыларыбыз, башкаруучуларыбыз. Элиаким жана Шебна аркылуу биз өзүбүз үчүн кандай үлгү ала алабыз? Кайрадан Ышая китебин чогуу ачабыз. 22 бөлүм. Ышая 22 бөлүм 15 аятта чогуу окуйбуз. Теңир, Себайот Теңир мындай деди: жөнө, падыша сарайынын кызматчысы, сарай башчысы Шебнага барып мындай деп айт. Шебна жөнүндө айтылат. Падыша сарайынын кызматчысы, сарай башчысы Шебна. Сарай башчысы деген бул ошол мамлекеттин бүт байлыгын, мүлктү башкарган адам. Ошол мамлекеттеги эң маанилүү ишти аткарган адам. Бийликке ээ болгон адам. Азыркы сөз менен айта турган болсок, премьер-министрге барабар. Президенттин кол алдында иштеген премьер-министр, анын жардамчысы катары. Шебна ушул бийликке чейин жетиш үчүн ал жөн эле жеткен жок да. Өзүнөн өзү да болуп кеткен жок. Күтүлбөгөн жерден дагы ал бул бийликке ээ болгон жок. Демек, ушул бийликке ээ болуш үчүн башка адамдарга салыштырмалуу ал адамда жөндөмдүүлүк деген нерсе бар элек. Анан Ашур өз аскерлери менен мамлекетке кайтып келген учурда ошол даанышман 3 адамдын ичинде Шебнанын бар экендиги дагы бул ал жөнөкөй адам эмес экендигин бизге далилдейт. Демек, ага карата ушундай жөндөмдүүлүк берилген. 1953 жылы Израиль жеринде археологдор ар кандай казууларды издеп отурганда бир таш табылган. Ошол таштын маңдайында мындайча жазуу бар эле: Шебне Яго деген. Шебне Яго. Шебна жана Теңир деген эки сөздөн алынган. Демек, ошол учурда Шебна кандай даанышман, кандай орунда турган адам эле ошону көрсөтөт. Шебна өзүнө тапшырылып берилген жоопкерчилик кызматты жакшы аткаруу менен биргеликте Кудайга кызмат кылып, Кудайды даңкташы керек эле. Бирок Шебна ал нерсени аягына чейин алып кете алган жок. Өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, кызматын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн арнаган. 16 аятта окуйбуз.
Бул жерде сенин эмнең бар? Бул жерде сенин кимиң бар? Эмне үчүн сен өзүңө бул жерге асканын бооруна мүрзө оюп жатасың? Ал өзүнө бийик жерге асканын бооруна мүрзө оюп жатат. Өзүнө аскага турак жай оюп жатат. 16 аятты карасаңыздар, өзүң үчүн дейт. Өзүңө бул жерге, өзүнө бийик жерге, өзүнө аскага деп 3 жолу кайталанып айтылат. Менимче ал чоң аскага бир мүрзөнү тургузуп жаткан болот. Бул жерде сенин эмнең бар? Бул жерде сенин кемиң бар? Эмне үчүн ушул жерде өзүңө мүрзө оюп жатасың? Бул жерде деп дагы басым жасап айтылат. Бул жерде деген сөз падышалардын сөөгү коюлган мүрзө же болбосо көрүстөн эле. Анан Шебна өзүнүн бийлигине таянуу менен ошол падышалар коюла турган мүрзөгө өзү орун даярдап жаткан эле. Падышалар коюла турган көрүстөнгө өзүнүн мүрзөсүн оюп жаткан болот. Бул дагы анын туура эмес кылган иштери жана текебердигин байкасак болот. Биринчиси, Шебна өзүнүн ордук аякта эле ошону унутуп койду. Экинчиси, мамлекеттин кызматына ээ болгон адам катары өзүнүн мойнуна тапшырып берилген жоопкерчиликти ойлобостон аны таштап койгон адамга айланды. Падышалардын көрүстөнүнө өзү коюла турган мүрзө оюп жатат. Андай болууга мүмкүн эмес эле, бирок өзүнүн ордун, өзүнүн бийлигине таянуу менен өз кызыкчылыгын издеди да. Анан ыйык жазуудагы мазмундарды карай турган болсок, андай адамдар өтө көп. Алардын ичинен бир нече окуяларды карай кетели. Биринчи Израилдердин падышасы бул Шабул. Биринчи Шемуэл китеби 13 бөлүмдү карай турган болсок, пелиштиликтер Израиль менен согуш үчүн бардыгы чогулушат дагы. Шемуэл пайгамбар аркылуу Кудай өзүнүн сөзүн Шабулга айткан эле. Израиль жеринде кандай кыйынчылык боло турган болсо, Шабул падыша катары 7 күн күтүшү керек элет. Анан пелиштиликтер Израиль менен согуш үчүн чогулат дагы. Пелиштиктердин саны өтө көп болгондуктан, деңиз жээгиндеги кумдай сансыз болгондуктан, анан Шабул күтөт дагы, 7 күнгө чейин күтөт, бирок Шемуэл келгенге чейин күтө албастан өзү Кудайга арнап курмандыкты алып келет. Ошол ишти алып келери менен Шемуэл келет. Шемуэл Шабулдун аткарган ишин көрөт дагы, эмне деген сөздөрдү айтат? Шабулдун аткара турган иши жана Шемуэлдин пайгамбардын аткара турган иши башка эле. Бирок Шабул өзүн пайгамбардын ордуна коюу менен Кудайдын астында аткарбай турган ишти аткарат. Анан Кудай Шабул падышага кайрадан мүмкүнчүлүк берет дагы. 1 Шемуэл 15 бөлүмдө бардык амалыктыктарды талкала дейт. Эмнеси бар болсо ошонун бардыгын жок кыл, аяба дейт. Өгүзүнө чейин, төөсүнө чейин бардыгын кырып сал дейт. Анан Шабулга берилген мүмкүнчүлүктү Кудайдын астында ал туура жөндөмдүүлүк катары кабыл алышы
керек элек. Бирок кайрадан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өзү каалагандай аткарат дагы. Кудай берген падышадан ал алынат. Падыша болгон бийлигин жоготуп алат. Андан сырткары Жүйүттө түштүк тарапта 10-чу падыша Узия жөнүндө айтылат. 2-чи Жылнаама китеби 26-чы бөлүмдө. Узия Кудайдан өтө чоң ырайымга ээ болгон адам эле. Күч кубаттуу болгон учурда ал бүт Мисир жергесине чейин таанымал болот. Күч кубаттуу болгондо ал жүрөгү менменсинип кетет дагы, жыпар жыттуу зат түтөтүү үчүн Теңирдин ибадатканасына кирет. Ыйык кызмат кылуучу Азария менен биргелекте 80 адил ыйык кызмат кылыш үчүн киришет. Бирок Узия падыша ыйык кызмат кылуучу аткара турган ишти аткаргандыктан Кудай аны жаза катары чекесине пес оорусун жиберет. Ошондуктан кайрадан ал падыша дагы боло албайт, өлүмүнүн аягына чейин жалгыздыкта жашайт. Эмне үчүн? Анткени ал пес оорусуна чалдыккандыктан. Ошондуктан башынан баштап эле падышанын аткара турган иши башка, пайгамбарлардын аткара турган иштери башка эле. Бирок падышалардын баардыгы эле текебирленип, же болбосо менменсингендиктен ошол жолго барышкан. Анан Сандар 16-чы бөлүмдү карай турган болсок, Корак уулдары жөнүндө айтылат. Корак өзүнүн ордун таштап, Аарунга жана Мусага карата каршы чыгышат дагы. Жыйынтыгында жамаат башчылары болгон 250 адам каршы чыгат. Жыйынтыгында эмне болот бул учурда? Кудайга акарат келтиргендиги үчүн жер ачылат дагы, жер араанын ачып, аларды үй жайы менен, Корактын бардык кишилери мал мүлкү менен кошо жутуп алат жер. Анан Кудайдан от түшүп, жыпар жуттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди бардыгы алып келет дагы, 250 эркекти жалмап кетет. Анан 17-чи бөлүмдү карай турган болсок, Леби уруусунан чыккан Аарундун таягы жөнүндө жазылат, өз ордун сактаган. Жаңы келишимди чогуу ачабыз. Корунтуктарга жазылган 1-чи кат 7-чи бөлүм 1-чи Корунтуктарга 7-чи бөлүм 24-чү аят. 7-чи бөлүм 24-тө чогуу окуйбуз. Бир туугандар, ким кандай абалында чакырылса, Кудай алдында ошол абалында калсын. 1-чи Корунтуктар 7-чи бөлүмдү карай турган болсок, 2 адам үйлөнгөн учурда бирөөсү куткарылган, бирөөсү куткарылбаган боло турган болсо, ар кандай кыйынчылыктар жаралат. Бирок ошого карабастан сен куткарылбаган аялыңды куткарып аласың, же болбосо куткарылбаган күйөөңдү куткарып аласың. Ошондуктан кандай эл болбосун, бутпарас болобу, жүйүт болобу, сөз түрдө кандай чакырылган болсо, ошол акыбалда калсын. Мисалы үчүн, сүннөткө отургузулган абалында чакырылса, анда сүннөткө отургузбаган абалында чакырылсаң, ошондой кала бер. Кул абалыңда чакырылган болсоң, андан уялба. Кайсыл акыбалда болбогун, ал маанилүү нерсе эмес. Кудай менен чогуу болгонуң маанилүү. Мен окуучу боло турган болсом, же болбосо үйдө кожойке боло турган болсом,
же болбосо бир үй бүлөнүн башчысы, күйөөсү боло турган болсом, же болбосо бир компанияда жумушчу катары иштеген болсом, ошол жакта туруп куткарылган болсом, анда ошол ордумду сакташым керек болот. Ошол ордумду сактоо бул Кудай менен болгон байланышты сактоо дегенди билдирет. Куткарылган учурда, кайсыл учурда куткарылган болсок, ошол жерде биз ордубузду сактаганды билишибиз керекпиз. Жакан 15-бөлүмдө айтылат. Сабак жана бутак боюнча. Сабактан ажыраган бутак өз алдынча жемиш бере албайт. Ошондуктан жыйындын ичинде жыйындын башчысы болгон Ыйса Теңирдин кол алдында биз чогуу жашашыбыз керекпиз. Жакан 15-бөлүм 3-аятта силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Ошондуктан менин ичимде болгула. Мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Биз бутак катары ошол сабакка биригип турушубуз керекпиз. Мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким менин ичимде болсо, мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Мисалы үчүн бутак сынып кала турган болсо, ал өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам жыйындан четтеп кетсе, Кудайдан алыстап кете турган болсо, Кудайдын жетеги менен жашай да албайт, жемишти алып келе албайт. Анткени Кудай айткан, менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Ошондуктан куткарылган адам өзү болгон ордун билиши керек. Эгерде жыйын мага кызмат тапшырып берген болсо, ошол кызматымды туура аткарып. 2-Корунтуктар 10-бөлүмдү чогуу ачабыз. Корунтуктарга жазылган 2-кат 10-бөлүм 13-аят. Корунтуктарга жазылган 2-кат 10-бөлүм 13-аят чогуу окуйбуз. Биз ашыкча мактанбайбыз, Кудай белгилеген чекте мактанабыз. Бул чек силерди да камтыйт. Элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга жазган катында айтат. Биз ашыкча мактанбайбыз. Кудай белгилеген чекте гана мактанабыз. Белгиленген чек, ченем бар. Биз жыйындын ичинде ар бирибиз жөндөмдүүлүккө ээ болгонбуз, кызматка ээ болгонбуз. Демек ар бирибиз сактай турган, алып жүрө турган ордубуз болот. Ошол ордубузга жараша, жөндөмдүүлүгүбүзгө жараша иштерди аткарышыбыз керекпиз. Аны менен мактана да албайбыз. Римдиктерге 12-бөлүм 3-аятта да айтылат. Мага көрсөтүлгөн ырайымдын негизинде ар бириңерге айтамын. Өзүңөр жөнүндө керектүүдөн артык ойлобогула. Тескерисинче Кудай ар бириңерге бөлүп берген ишенимиңерге жараша туура ой жүгүрткүлө. Сөзсүз түрдө биз ойлой турган ойду гана ойлогула. Андан артык ойлобогула. Анткени андан артык ойлой турган болсок, бул бизди текебердикке алып келет. Кудай бизге талантты да, жөндөмдүүлүктү да берген. Ал аркылуу бизден эмнени көргүсү келет? Биздин ишенимибиздин ченемине, чегине жараша иш кылуубузду Кудай каалайт. Андан артык ашып кете турган болсок, бул текебердикке алып келет. Анан адамдар ойлошот, мен эч нерсе кылбай отура берсем болот экен деп. Эч нерсе кылбасак, анда бул тил албастыкка жатат. Ошондуктан жыйындын ичинде ар бир адамга бөлүнүп берилген жөндөмдүүлүк бар. Мүмкүнчүлүктөр берилген. Ошондуктан ошого ээ болуу менен биз ошонун негизинде Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп аткарышыбыз керекпиз. Шебна аркылуу ала турган үлгү сабак өзүбүздүн ордубузду туура сактоо, ашып кетпөө. Экинчи маанилүү нерсе, өзгөчө кырдаал убагында мамлекет өтө курч, оор акыбалда турган учурда
адам өзү кыла турган иш, өзү алган жоопкерчилик эмне экендигин ой жүгүртүп, мамлекеттин тагдырын туура алып кетиши керек эле да. Бул иш биздин жашообузга дагы келиши мүмкүн. Ошого мисал катары мамлекеттин жакшы жетишкендиги үчүн, мамлекет үчүн ойлоп жашаган адам болушу керек эле. Ошол маанилүү кызматка ээ болгон адам элестетип көрсөңүздөр өзүнүн мүрзөсүн ойлоп жатат. Өзүнүн ысымын көтөрүп, өзүн жогорулатып, өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлогон адам болду. Ушундай мамлекет кыйынчылыкта турган учурда ал өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлоп, акылсыз адам катары ал ошол ишке барды, ошол кадамды жасады. Жүйүт Искариот дагы ошол ишти аткарды. Жүйүт Искариот башында Ыйсанын 12 шакиртисинин бири эле. Бирок Жүйүт Искариот ал акча чогулткан адам катары болгондуктан өзүнүн адаты боюнча ошол кутучага салынган акчанын бир бөлүгүн уурдап алган адам эле. Ал дагы чоң жоопкерчиликке ээ болгон адам эле да. Бирок өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, адан баш тарткан жок. Ыйык жазууну карай турган болсок, өз жөндөмдүүлүгүн билип, ишенимдүү кызматчы катары таанымал адамдар дагы өтө көп. Жусупту карай турган болсок, башталыш 37 бөлүмдө 12 аятта ал бир туугандары аркылуу Мисир жергесине сатылып кеткен учурда 17 жашта эле. Жаш убагында. Анан кулчулукта жашаган учурда Мисир жери ал үчүн чоочун мамлекет эле. Патифардын үйүндө, бирок ошол жакта дагы ал ишенимдүү адам катары өзүн көрсөтөт. Жыйынтыгында ал Патифар дагы бүт үйүндөгү нерсесин Жусупка тапшырып берет. Андан кийин жалган жала жаап, аны түрмөгө дагы отургузат. Бирок жыйынтыгында кайра эле Жусуп ишенимдүү адам катары өзүн көрсөткөндүктөн падыша бүт бардыгын Жусуптун колуна тапшырып берет дагы. Жыйынтыгында Жусуп эл башчы болот. Эл башчы болгон учурунда дагы ал Израиль жериндеги бардык кампаларды тургузуп, 7 жылдык ачарчылыкка даярдыктарды көргөн адам. Башка мамлекеттер менен дагы бөлүшүп, жыйынтыгында ошол кыйынчылыкты жеңип чыга алган. Карап көрсөңүздөр, адам баласы жаш болобу, карып калган болобу, жашына карабастан бардыгы Кудайдын астында канчалык ишенимдүү болот. Андан кандай акыбалда калат, кандай айлана чөйрөдө турат, ошого карабастан, жашына карабастан Кудайдын астында ишенимдүү кызматчы, ишенимдүү башкаруучу катары өзүн көрсөтө алган адамдар. Кээ бир адамдар бар, жаш кезинде аябай үзгүлтүксүз бүт аракети менен Кудайга кызмат кылат. Анан бир аз карыганда, картайганда Кудайдан баш тарта баштат, кызматынан. Анан кээ бир адамдар бар, кызмат тапшырып берсең, аябай жакшы аракеттенет. Анан кызматын алып койсоң, Кудайга мурункудай аракетин жумшабайт. Ошондуктан мага кызмат берилсе да, берилбесе да, мен жыйындын ичинде болгон болсом, сөзсүз түрдө Кудайдын жакшы башкаруучусу катары өз колумдан келген ишти аткаруу туура болот. Даниэлди карап көрөлүчү. Даниэль да жаш кезинен баштап эле өзүнүн ишенимин сактайм деген жүрөгүндө чоң чечим чыгарган адам катары таанымал.
Даниэль Кудайдан акылмандуулукту сураган учурда да Вавилония кулап Персиянын башкарып турган учуру эле, Вавилониядан кийин Персия башкарып турган учурда дагы Даниэль кайрадан эле өзүнүн ишенимдүү адам экендигин көрсөтөт. Даниэль башка адамдардан айырмаланып, шунчалык ишенимдүү, кемчилиги дагы жок, айып да жок, айыбы дагы жок, Кудайга кызмат кылган кызматчы эле. Ошондуктан Вавилония башкарабы, Персия башкарабы, аларга карабастан Кудай өзү башкарат деген ишеним менен Даниэль аягына чейин ишенимдүү болгон эле. Шемуэлди карап көрөлүчү. Шемуэл башкаруучулар учурунда Израиль элинин эң акыркы башкаруучусу катары таанымал. Шемуэл башкаруучу болгон, ошол эле учурда ыйык кызмат кылуучу болот. Көптөгөн шаарларды кыдырып, адамдарга жакшы сөздөрдү айтып, элдерди үйрөткөн эле. Анан качан Израиль эли бизге падышаны бер деп Кудайга кайрылганда, Кудай аларга шабылду падыша катары тургузат. Ошондуктан падыша бар болгондуктан эми ал башкаруучудан баш тартып, эми ыйык кызмат кылуучу болгон эле. 1 Шемуэл 12-бөлүмдө айтылат: мен силер үчүн сыйынуумду токтотуп, Теңирдин алдында күнөөлүү болууга өзүмө жол бербейм. Силерди жакшы, түз жолго багыттайм. Башкаруучу жолунан чыгып, эми ыйык кызмат кылуучу катары адамдардын, элдин тагдырын ойлоп, алар үчүн сыйынган Шемуэл пайгамбар болду. Байыркы келишимдеги эң эле атактуу ыйык кызмат кылуучу бул Шемуэл. Ошол учурда да ал көптөгөн адамдарды окуткандыктан, азыркы учурда биздин Сеул жыйынында дагы Шемуэл мектеби бар. Жаш уландарды биз окутабыз. Элчи Павылды айтпай деле койсок болот. Анткени элчи Павыл Элчилердин иштери 20-бөлүм 24-аятта: мен эч нерсеге карабаймын, өз өмүрүмдү да аябаймын. Алдымда турган жарышты, мага берилген кызматты кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Кудайдын астында башым алынып өлгөнгө чейин өз ишенимди, мага тапшырылып берилген кызматты аягына чейин чыгарам деп. Эң акырында элчи Павыл Антиохияда элчи Павыл 1, 2, 3 миссионердик саякатын аткаруу менен көптөгөн адамдарды Кудайдын сөзүнө үйрөтүп, анан 2 Тимотей 4-бөлүм 7-аятта жыйынтыктоочу сөзүн айтат: мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Эң акыркы өзүнүн катында айтат: мен жакшы күрөштүм, бир эле көз ирмемде күрөшкөн жокмун. Аягына чейин жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Ошондуктан куткарылган күндөн баштап, 1-күндөн эң акыркы аягына чейин өз ишенимин бирдей деңгээлде сактай алдык. Шемнага окшоп өзүнүн кызматынан дагы ашып ташып кеткен жок. Өзүнүн жоопкерчилиги кандай экендигин маани бербестен, биз сиздер менен ишенимдүү адамдан үлгү алышыбыз керекпиз. Шемнадан биз кандайча үлгү ала алабыз? Текебердиктин же болбосо менсинген адамдын өзгөчөлүгү эмнеде экенин көрө алабыз. Кайрадан Ишая 22-бөлүм 16-аятты чогуу ачабыз.
Ышая 22 bölüm 16 ayat. Он алтынчы аят. Мен кайрадан окуп берейин сиздерге. Бул жерде сенин эмнең бар? Бул жерде сенин кимиң бар? Эмне үчүн сен өзүңө бул жерге, асканын бооруна мүрзө коюп жатасың? Ал өзүнө бийик жерге, асканын бооруна мүрзө коюп жатат. Өзүнө аскага турак жай коюп жатат. Текебердиктин өзгөчөлүгү ар кандай нерсе аркылуу күбөлөндүрүлөт. Текебердиктин биринчи өзгөчөлүгү бул өзүн гана ойлогон адам. Өзү туура деп ойлогон иштерди аткаруу. Бул жерде карасаңыз деле өзү үчүн, өзүн гана ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өз пайдасы үчүн. Бардык нерсе, бардык текеберликтин артында шайтан өзү турат. Ошондуктан бардык текебердиктин биринчи өзгөчөлүгү бул адам өзүн ойлоо, өзүн көтөрүү. Ышая китебин ачтыңыздар да, ал 14 bölümdө ачалганда. 14 bölüm 12 аят. 15 аятка чейин мен окуп берейин. Таң жылдызы, таң уулу. Англис тилинде Люцифер деп аталат. Шайтан жөнүндө. Сен асмандан кандай куладың? Элдерди тебелеп тепсеүүчү, сен жерге кулап түшүп, кандай талкаландың? Бирок сен өз жүрөгүңдө мындай деп айттың эле. Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. Тоодо сансыз кудайлардын арасында, түндүктүн четинде отурам. Булуттардын үстүнө чыгам. Бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. Чок окуйбуз. Бирок сен өлгөндөр жаткан жайга, түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. Шайтандын өзгөчөлүгү эмнелер? Бул аяттарда айтылат. Сен өз жүрөгүңдө айттың эле. Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. Тоодо сансыз кудайлардын арасында дейт. Менин тагымды дейт. Түндүктүн четинде отурам дейт. Мен дейт, мына мен дейт. Текебердик жолбосу менсинген адамдын өзгөчөлүгү ушунда жатат. 2 Тимотей 3 bölümдө 1 аяттан 5 аятты карай турган болсок, дүйнөнүн акырында кандай өзгөчөлүктөр болот? 19 сапаттар, 19 түрлүү күнөөлөрдүн ичинен 3 bölüm 1 аятта айтылат. Акыркы убакытта оор күндөрдүн келерин билесиң, анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү болот, акчаны сүйүүчү болот. 3 ирет чыккан сөз бул бой көтөргөн, менсинген, куткарылган адам. Албетте өзү канчалык баалуу адам экендигин билиши керек, бирок бул жерде өзүн өзү сүйүүчү дейт. Айлана чөйрөдө эмне курчап турат, кимдер курчап турат, ага маани бербестен өзүн сүйгөн, өзүн гана билген адам, куткарылган адам. Жашоосунун эң негизги биринчи орунунда ким турушу керек? Биз ошол жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керекпиз. Куткарылган адам, Кудайдын ырайымына ээ болгон адам да, анан сөзсүз түрдө Кудайдын ырайымына көп ээ болгон адам ошончолук Кудай үчүн жашаганды билиши керек. Биринчи орунда Кудай, экинчи орунда анын жакыны, үчүнчү орунда, эң акыркы орунда адам өзү болушу керек. Англис тилинде joy деген сөз бар. J-O анан Y. Joy деген сөз кубаныч дегенди билдирет. Кубаныч же болбосо ыракаттануу деген сөздү билдирет. Joy деген сөз
бизге өтө жакшы сабак, өтө үлгүнү берет. Тамгайлай айта турган болсок, J деген бул Jesus, Ыйсаны билдирет. Куткарылган адамдардын жашоосунун эң биринчи орунда Ыйса болушу керек. Экинчиси о, азыр, башкалар, жакындар. Анан үчүнчү тамга why, you, сен. Биринчи орунда Кудай, экинчи орунда жакын адамдарыбыз, анан үчүнчү орунда биз. Ошондо гана ал жашоо бизге кубаныч жана шаттык, ыракат алып келет. Бул дүйнөдөгү жетишкендиктер бизге кубанычты алып келбейт. Качан мен жашоомдо биринчиден Кудай болгон учурда, экинчи орунда жакындарым болгон учурда, үчүнчү орунда мен болгон, эң акырында мен болгон учурда гана менин жашоомдо ийгиликтер болот, менин жашоомдо кубаныч болот, шаттык болот. Ошол орду менен болуш үчүн сөз түрдө менден аракет деген нерсе керектелет. Сиздер жашооңуздарды кандай нерселер менен кубанычка толтурасыздар? Joy. Ошол катар-катары менен өз орду менен болушу керек. Биринчиден Ыйса, экинчиден жакыным, үчүнчүдөн өзүм. Башкаруучулар китеби 9 бөлүмдө дарактар жөнүндөгү үлгү насаат сөзү айтылат. Гедеон 300 аскери менен биргеликте чоң жеңишке жеткен израилдыктардын башкаруучусу катары таанымал. Башкаруучу катары Гедеон өзүнүн ишин туура аткарган адам. Анан Гедеонго келип, Израиль эли, эми сен бизге падыша болуп бер дейт. Кудай силерди башкарып келет, анан силерге кайрадан падышанын кереги барбы деп падыша болуудан баш тартат. Жетимиш анын баласы бар эле. 70 баласынын ичинен Шекем уруусунан чыккан аял аркылуу төрөлгөн Абимелих бар эле. Башка бир туугандарына каршы ал бүт бир туугандарын өлтүрөт. Алардын ичинен бир тууганы тирүү калат дагы. Күндөрдүн биринде дарактар Зайтун даракка келет дагы, бизге падыша бол деп суранат. Зайтун дарагы аларга эмне деп жооп берет? Адамдар менен кудайларды урматтоодо колдонулган майымды таштап, анан силердин артыңардан кетмек белем деп баш тартат. Анан жүзүм сабагына келишет дарактар. Бизге падыша бол деп. Анан жүзүм сабагы айтат, адамдар менен кудайларды кубандырган ширемди таштап, силерге кантип падыша болмок элем деп. Зайтун дарагы жана жүзүм дарагы алар өзүнүн ордун сактап калышкан. Кудайды жана адамдарды кубандыра турган ишти таштап кете албайбыз дейт. Бирок Абимелех башка бир туугандарын бардыгын өлтүргөн. Абимелехти ошол дарак менен салыштыра турган болсок, ал жаман дарак. Анан жыйынтыгында тикендүү бадалга келет дагы. Ал айтат, тикендүү бадал айтат, эгер мени падыша коюп жатсаңар, анда менин түбүмө көлөкөлөгүлө. Эгерде андай кылбасаңар, анда тикендүү бадалдан от чыгат дагы, Либанон кедирлерин өрттөп салат. Анан Израилди башкарам деп эң акыркы шаарды башкарып ала турган болсо, анда ал Израилдин падышасы
болот эле. Жыйынтыгында Абимелех дагы көз жумат. Өз кызыкчылыгын ойлогон адам, өзүн өзү гана ойлогон адам сөз түрдө кубанычка, шаттыкка ээ боло албай тургандыгын ушул Абимелех аркылуу Кудай бизге көрсөтөт. Матай 6 бөлүм 33 аятта баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана анын адилеттигин издегиле. Ошондуктан биринчи орунда Кудай, экинчи орунда жакыным, андан кийин эң акырында мен өзүм болушум керек. Тарыхта карай турган болсок, көптөгөн мамлекеттерди өзүнө каратып алган, империя тургузган Александр 20 жашында падыша болот дагы өзүнүн аскерлери менен биргеликте көптөгөн жерлерди каратып алган. Европа, Африка, Азияга чейин жеткен адам. Анан жерлерди карап отуруп бир күндө деңизге келет. Деңиздин астына чыга албайт да, андан кийин Александр мындай сөздөрдү айтат өзүнүн аскерлерине: ушул жерге чейин мен бардык мамлекеттерди, жерлерди каратып алдым. Азыр деңизге токтолдук. Анан мындан ары деңизден ашып жер каратып ала турган жер калбай калды. Эми мен кантип жашаар экенмин деп. Анан 33 жашында ал көз жумат. Александр падыша өлөрүнүн асында 3 керес сөздөрүн айтат. Биринчиси: өзү көмүлгөндө анын сөөгү коюлган жанакы гропту атактуу дарыгерлер көтөрсүн дейт. Экинчиси: өзү тапкан бүт байлыгын анын астына, жолуна төшөсүн. Үчүнчүсү: өзү сөөгү коюлган учурда эки колу сыртка адамдардын бардыгына көрүнө тургандай кылып чыгып турсун деп айткан эле. Эмне үчүн? Бул керестер эмнени билдирет? Канчалык атактуу дарыгерлер болбосун, алар анын жашоосун сактап кала алган жок. Анан экинчиси: канчалык байлыкты таппадым, бирок ал байлыкты мен өзү менен кошо алып кете алган жокмун. Үчүнчүсү: мен бул дүйнөгө кандай жылаңач келсем, колума дагы эч нерсе алып кете алган жокмун деген мааниде айткан эле. Ошондуктан бир философ Александр падыша өлгөндөн кийин ал жөнүндө мындайча атактуу сөздөрдү айткан эле: кечээ эле ал жерге тойбогон адам эле, ал эми бүгүн ал 2 метр жерди гана ээлеп калды. Өмүр бою ал жерди тепселеп, жерди каратып алды эле, бирок бүгүнкү күнү жер аны тепсеп алды. Дүйнөнү бардык жерлерди каратып алган Александр падыша өлгөндөн кийин эми бир гана 2 чарчы жер аны өзүнө катып алды. Ошондуктан биздин жашообузда эң негизги нерсе, жашообуздун баалуулугу эмнеде? Ошол жөнүндө биз терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Шебна аркылуу деле үлгү алып көрөлүчү. Ышая китеби кайрадан ачабыз, 22 бөлүм. Ышая 22 бөлүм 17-18 аяттар чогуу окуйбуз. Мына теңир сени алып киши ыргыткандай ыргытып жиберет, тоголоктоп мыкчып салат, сени түйүнчөккө түйүп, кең жерге топтой кылып ыргытып жиберет. Сен ошол жерде өлөсүң, ошол жерде эң сонун майдан арабаларың мырзаңдын үйү үчүн шылдың болот. Бул сөздөр Шебнаны кандайча соттойт, ошол жөнүндө айтылган эле. Ал өлөрдүн астында мураскор
өлүмгө дуушар болуп өлөт, шылдыңга ээ болуп, сени тоголоктоп мыкчып салат. Түйүнчөккө түйүп, кең жерге топтой кылып ыргытып жиберет. Адамдар дагы жок, кең жерге топтой кылып ыргытып жиберет. Адамдар дагы жок жерге ыргытылат. Сен ошол жерде өлөсүң, ошол жерде эң сонун майдан арабаларың мырзаңдын үйү үчүн шылдың болот. Кимде ким өзүн гана ойлогон болсо, өзүн жогору койгон адам болсо, бардык текеберлерди Кудай өзү кемсинтет. Ушундай деңгээлде. Ышая 14-бөлүмдө биз шайтан жөнүндө окуп кеттик. Шайтан өзүн жогоруда тургандан дагы өзүн жогору коем деди эле. Бирок Кудай ага каршы түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. Кээ бир адамдар ойлошот, шайтан бардык адамдардын, тозокко барган адамдардын башчысы болот деп. Жок, өлгөндөр жаткан же болбосо түпкүрдүн эң түбүнө шайтан түшүрүлөт. 1 Шемуэл китеби 2-бөлүм 10-аятта Теңирге каршы чыккандарды Кудай өзү талкалайт. Асмандан аларга күркүрөйт. Бүт жер жүзүн Кудай соттойт. Мисир падышасы фараон аягына чейин Кудайдын элин эркиндикке чыгарбайт, бошотпойт. Жыйынтыгында ал Кызыл деңизде суунун түбүндө өлтүрүлөт. Сулайман падыша карып калган учурунда өлөрүнүн астында Кудайдан алыстап кеткен учурда алтын менен жездин өкөнүн айырмасы окшош көрүнгөнү менен алардын баалуулугу башка. Сепания китеби 1-бөлүмдө Кудай бул дүйнөнү акыркы сот менен соттогон учурда бардык алтын да, күмүш да адамдарды куткара албайт. Бардыгын күтүлбөгөн жерден кырып жок кылат деген пайгамбарчылык сөздөр айтылган. Айып китеби 40-бөлүмдө 7-8 аяттарда алардын жүзүн караңгылык менен каптатат дейт. Түбөлүк тозокту көрсөтөт. Шебна өзүнүн аткара турган ролун унутуп койгон Шебна, Кудай аны кандайча соттогон, аны кандайча кемсинткен. 19-аят, Ышая 22-бөлүм 19-аятты чогуу окуйбуз. Ошентип сени турган жериңден түртүп жиберем, сени даражалуу жериңден кулатышат. Сен турган жериңден түртүп жиберем, сен даражалуу жериңден сени кулатышат. Кожоюнун үйү бул дөөттүн үйү эле. Дөөттүн уруусу аркылуу куткаруучу Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келе турган пайгамбарчылык айтылган эле. Ал эми бул жерде айтылат. Сен турган жериңден түртүп жиберем, сени даражалуу жериңден кулатышат деп. Демек ал Кудай берилген батадан дагы алыс болгон адам болуп калды. Шебнадан ошол кызматты алып, эми
Элиакимге Кудай тапшырып берген. Ошондуктан берилген жөндөмдүүлүк кызмат бул өтө маанилүү. Бирок ошол кызматын жөндөмдүүлүгүн жоготуп алган адамдар дагы ыйык жазууда көп айтылат. Мисалы үчүн башталыш 49-бөлүмдү карай турган болсок, Жакыптын уулдарынын бири Рубейн. Башында Рубейн ал Кудай ага айтты эле, сен менин күч кубатымсың, күчүмдүн башатысың. Бирок Рубейн дагы чоң катачылык кетирет. Бирок сен суудай ташкындадың, ошондуктан туңгучтугуңдан айрыласың. Анткени атаңдын жаткан жерине кирип, төшөгүн булгадың. Ал бузуктук күнөөсүн кетиргендиктен Кудайдын кол алдында боло турган болсо, Рубейн дагы өтө даанышман, атактуу адам болот эле. Бирок ал бузуктук кылуу күнөөсүн кетиргендиктен өз жөндөмдүүлүгүн, кызматын жоготуп алды. Анан Эйсап жөнүндө дагы айтылат. Эйсап өзүнүн ээ болгон туңгучтугу канчалык маанилүү экендигин билбейт, ага маане бербестен еврейлерге 12-бөлүмдө айтылат. Эйсапка окшогон бузулган, кудайсыз адам болбошу үчүн сак болгула. Анткени Эйсап туңгучтугун сатып жибергендиктен көз жашын төгүп жалбарса да, атасынын чечимин ал өзгөртө алган жок. Эйсап жыйынтыгында маани бербегендиктен Кудайдын берген ырайымына Жүйүт Искариотту деле карап көрөлү. Ыйса Машаякты сатып жиберген, ага чыккынчылык кылган Элчилердин иштери 1-бөлүмдө Жүйүт Искариот кандайча жазага тартылат? Ал башы менен жерге кулап түшкөндө курсагы жарылып, бүт ичеги, карны чубалып түшүп калды деп айтылат. Кудайдын астында кызматка ээ болушубуз үчүн, ошол кызматты аягына чейин алып кетишибиз үчүн эмне керектелет? 1-Корунтуктар 9-бөлүмдү чөг ачабыз. Корунтуктарга жазылган 1-кат 9-бөлүм 24-аят. 27-аятка чейин мен окуп берейин. Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге алаарын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн баардык жагынан тыйышат. Бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет. Ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. Элчи Павыл айтат, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн деп, жараксыз деп эми тозокко барам деп айтылган мааниде эмес. Ар дайым Кудайдын кызматын аткарыш үчүн эмне кылышым керек дейт. Жарышта баардыгы чуркайт, бирок бирөө гана байгеге ээ болот. Азыркы учурда алтын, күмүш, коло медаль кылып берет, бирок илгерки убакытта бир эле байге берилген эле. Ал эми азыркы учурда Кудайдын астында жарышта чуркаган адамдардын баардыгына Кудай өзүнүн сыйлыгына берет. Бир эле адамга эмес, баардыгына. Бирок ошол сыйлыкка ээ болушубуз үчүн бир нече нерсени ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Баардык жагынан өздөрүн тыйышат. Үзгүлтүксүз бүт аракетин жумшаган, жарышта чуркаган адам өзүн бардык нерседен тыят дагы, жыйынтыгында чоң ийгиликке жетишет да.
Экинчиси максат болушу керек. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум жөн гана абаны ургулап жаткан жок. Биздин максатыбыз эмнеде? Эмне менен байланыш? Максатыбызды көздөп, ошого умтулуп жашашыбыз керекпиз. Ошондо гана ал адам чуркап бара жаткан учурда дагы олку-солку болбойт дагы, ар тарапты карабайт дагы, аягына чейин жетет. Эгерде максаты жок болсо, жолдо чуркап бара жатып олку-солку болот, ар тарапты карап алаксып да калышы мүмкүн. Денемди зордоп кулга айландырып жатам. Кудайдын сөзүнө, Кудайдын эркине дайыма өзүбүздү ошого тууралап жашашыбыз керекпиз. Жашообуздун максаты, жолу, өзүбүз аткара турган иш, өзүбүз көздөгөн максаттан баш тартып, мен Машаяк менен бирге айкаш-чыгачта кадалган адаммын. Менин жашоомдун кожоюну эми Кудай өзү, Теңирим менин деп туура максатты көздөп жашашыбыз керекпиз. Кайрадан Ышая 22 бөлүмдү ачабыз. Ышая 22 бөлүм 19 аят 19 аяттан баштап 21-ге чейин. Ошентип сени турган жериңден түртүп жиберем, сени даражалуу жериңден кулатышат. Ошол күнү өзүмдүн кулум Хилкиянын уулу Элиякимди чакырам. Ага сенин кийимдериңди кийгизем, белин сенин куруң менен курчайм. Сенин бийлигиңди анын колуна өткөрүп берем. Ошондо ал Иерусалимдин тургундары үчүн да, жүйүт үчүн да ата болуп калат. Адамдарды жогорулата турган, кемсинте тургандагы бийлик Кудайда экендигин биз билишибиз керекпиз. Эми Кудай Элиякимге бардык нерсени тапшырып берди. Адамды жогорулатабы же кемсинтеби, ал бийлик кимде дейт? Кудайда. Ошондуктан ар бир адамга жөндөмдүүлүктү бөлүп бергени, кызматты тапшырып бергени дагы Кудай өзү. Тарыхта жыйындын иштерин аткарыш үчүн да Кудай кээ бир адамды жогорулатат, кээ бир адамды кемсинтет, ылдый кылат. Адам баласынын жашоосунда бардык нерсе Кудай тарабынан аткарылды деген нерсени байкасак болот. Ошондуктан Эфестиктерге жазылган кат 4 бөлүмдө бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, бирөөлөрдү жыйын башчысы кылып дайындаган. Демек ар бир адамдын ишенимине жараша, жөндөмдүүлүгүнө жараша кызматты тапшырып берген. Ыйса Машаяк ыйык жазууда айтылгандай эле жыйында жүргөн бардык куткарылган адамдарга жөндөмдүүлүгүнө жараша кызматты тапшырып берүүчү да Кудай, адамды жогорулатуучу да Кудай. Кайсыл адамды Кудай өзүнө чакырып алат, ага кандай кызматты тапшырып берет? Шепне аркылуу биз эки нерсени үйрөнсөк болот. Биринчиден өзүбүздү басынтуу, кемсинтүү. Экинчиден бардык нерсени Кудайга тапшыруу. Кудай өзүн басынткан ишенимдүү адамды Кудай колдонот. Ошондой сыяктуу эле кимди кызматчы катары чакырып ала турган болсо, өзүн басынткан адамды, момун болгон адамды Кудай өзү колдонот. 1 Петр 5 бөлүмдө Кудай силерди өз убагында жогору көтөрүш үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгулат. Момун болгулат. Өз убагында Кудай силерди өзү жогору кылып көтөрөт. Анан экинчиси, Кудай бизге кандай кызмат тапшырып берген болсо, ошол иште ишенимдүү болуубузду каалайт. 2 Тимотей 2 бөлүм 2 аятта көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган ишенимдүү адамдарга айт. Ишенимдүү болгондуктан Кудай өз убагында Ыбрайымды да тандап алган. 22 аят
Ышая 22-22 чоң окуйбуз. Анан дөөттүн ачкычын анын ийнине салам. Ал ачат, эч ким жаппайт. Ал бекитет, эч ким ачпайт. Элиакимге айтылган сөз дөөттүн ачкычын. Дөөт бул Ыйса Машаяк келе турган жол. Ачкычын, дөөттүн ачкычын анын ийнине салам. Демек бийликти эми Элиакимге тапшырам. Ал ачат. Элиаким ачса, эч ким жаба албайт. Ал бекитсе, эч ким ача албайт. Демек ушунчалык чоң бийликти Кудай Элиакимге тапшырып берди. Биз сиздер менен ойлоно турган бир нерсе бар. Бул Элиаким Ыйсанын образын чагылдырат. Ыйса Кудай дөөттүн бийлигин, ачкычын Элиакимге тапшырганы бүт дүйнө жүзүндөгү бийликти Ыйсага тапшыргандыгын билдирет. Матай 28-бөлүм 18-аятта асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик мага берилди. Элиакимге бардык бийлик тапшырып берилгендей эле Ыйса Машаякка асмандагы да жер үстүндөгү бардык бийлик тапшырып берилген. Ышая 9-бөлүмдө Ыйса Машаяк жөнүндө айтылып, Ыйсанын ийнинде бардык бийлик бар дейт. Бардык бийликти Ыйса өз мойнуна алган. Өлүм бийлиги да, өмүр бийлиги дагы Ыйсанын колунда. Демек, тирилтүүчү да бийлик Кудайда, Ыйсада, өлтүрүүчү бийлик дагы Ыйсада. Дөөттүн ачкычын анын ийнине салам дейт. Ал ачат, эч ким жаппайт. Ал бекитет, эч ким ачпайт. Демек, Ыйсага ошол бийлик берилген. Титке 3-бөлүмдө айтылат. Кудайдын ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу ыйык рух аркылуу бизди куткарып алды. Кудайдын ырайымынын негизинде биз куткарылууга ээ болдук. Кудайдын ырайымы жок болсо биз куткарыла да албайт элек. Элчилердин иштери 16-бөлүмдө кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидиянын жүрөгүн Кудай өзү ачкан эле. Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүш үчүн Теңир Лидиянын жүрөгүн ачкан эле. Демек Кудай дөөттүн ачкычын Элиакимге берген сыяктуудай эле Ыйса Машаякка тапшырып бергендей эле мага дагы ошол бийликти бердик. Аян китеби 1-бөлүм 18-аятта мен тирүүмүн, мен өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде дейт. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде дейт. Ошол бийликке ээ болгон Ыйса. Биз сиздер менен ойлоно турган нерсе, Ыйса Машаяк ээ болгон дөөттүн бийлиги, ачкычы азыркы учурда жыйынга тапшырылып берилген. Кимге? Жыйынга тапшырылган. Ыйса Машаяк ээ болгон бийлик, ача турган ачкыч, өмүргө алып баруучу ачкыч азыркы учурда жыйынга тапшырылып берилген. Ыйык жазууда Матай 16-бөлүмдө 18-аятта айтылат. Сен Петерсиң, мен өз жыйынымды ушул таштын үстүнө курам, аны өлүм да жеңе албайт. Сага асман падышачылыгын ачкычтарын берем. Жер үстүндө эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсең, асманда да ошол чечилүү болот. Демек жыйынга тапшырылып берилген. Асман падышачылыгын ачкычтарын берем дейт. Ыйсанын шакирттерине эле гана берилбестен жыйынга тапшырылып берилген. Эгерде биз жакшы кабарды таркатып, адамдар куткарылса, демек асман падышачылыгынын ачкычын
алып адамдарга жол ачып бергенибиз. Биз жакшы кабарды кабыл алдык. Жакшы кабар эмне экендигин биз туура анык билген адамдар катары адамдарга, куткарыла элек адамдарга жеткире турган болсок, демек ошол ачкыч менен адамдарга ачып бере алабыз. Лука 11-бөлүмдө айтылат: мыйзам окутуучулар, силерге кайгы, анткени силер билимдин ачкычын алдыңар, бирок ачып кирген жоксуңар да, кире тургандарга да тоскоолдук кылдыңар. Жакшы кабардын ачкычы, асман падышачылыгын ачкычы жыйынга тапшырылып берилген. Демек, ар бир куткарылган адамга. Демек, бизден эмне керектелет? Адамдарга жооп берүүгө ар дайым даяр болушубуз керекпиз. Биз Машаяктын күбөлөрү катары ыйык рухтун жетеги менен Ыйсанын артынан ээрчиген адамдар катары адамдардын жанын куткарып алыш үчүн билимдин ачкычы бизге берилген. Ошондуктан 1 Петр 3-бөлүм 15-аятта Машаякты жүрөгүңөрдө теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайыма даяр болгула. Бизге бардыгыбызга жыйынга тапшырылган, андан сырткары жеке ар бир куткарылган адамга ошол иш тапшырылып берилген. Мисал үчүн, пасторларга кайрылып суранабыз, биздин туугандарга, жакындарга жакшы кабар таркатып бериңиз деп. Бирок адам азыр өлүм астында турган болсо, бирөөнү алып келип жакшы кабар айттырганга убакыт жок да. Ошондуктан мен куткарылган болсом, мен айтышым керек. Ошондуктан ар бир акыбалга жараша, ситуацияга жараша даяр боло турган болсок, биз ошол замат айтып калганга жетишишибиз керекпиз. 22-бөлүм 22-аятта дөөттүн ачкычы Элиакимге берилген. Ал ачса эч ким жаппайт, ал бекитсе эч ким ачпайт. Элиаким Ыйса Машаяктын образы болгондуктан азыр бизде жыйын убагында жыйынга ошол ачкыч тапшырылып берилген. Азыркы учурда биздин Галилея конференция залында жазгы конференция өтүп жатат. Адамдардын баардыгы ал жакта эмне үчүн чогулду? 23-24-аяттарда окуйбуз. Аны бекем жерге кагылган мыктай кылам. Ошондо ал атасынын үйү үчүн атак даңктын тагы болот. Ага атасынын үйүнүн, балдарынын жана неберелеринин бүт даңкы илинет. Үй буюмунан тартып акыркы музыкалык аспаптарына чейин илинет. Ушул аяттын негизинде карай турган болсок, Элиакимдин болгон жөндөмдүүлүгү канчалаган адамдарга таасирин тийгизди. Мисал үчүн, мык бекем жерге кагыла турган болсо, анда көптөгөн нерсени ал жака илсек болот. Ал мык канчалык бекем илинген болсо, канчалык чоң болсо, ошончолук көп нерсени илөөгө мүмкүн. Ага атасынын үйүнүн, балдарынын жана неберелеринин бүт даңкы илинет. Жада калса бүт үй буюмдары, музыкалык аспаптарына чейин. Элиаким ошол учурда Израиль элине ишеним жолунда көптөгөн адамдарга туура таасирин тийгизген адам катары таанымал болду. Ошондуктан азыркы учурда ар бир адам шунчалык маанилүү, бир ячейкадагы адам, же болбосо жыйындагы бир адам, жаштар группасындагы бир адам башкаларга шунчалык чоң таасирин тийгизе ала турган ролду аткарышы мүмкүн. Эгерде мык жакшы бекем кагыла турган болсо, көптөгөн нерсе илине алат. Адам кандайча бекемделет? Биринчиден, жыйында болуу менен биргеликте сөз менен өзүнүн жанын бекемдей алат. Экинчиси,
башыбыздан өткөргөн ар кандай оор кыйынчылыктар, сыноолор ошол бизди бекемдейт. Башынан кыйынчылыктарды, азап кайгыны өткөрбөгөн адам ал бекем боло албайт. Ошондуктан Ибрайым бир адам, ал качан ишениминде бекем турган учурда көптөгөн адамдарга ишеним жолунда таасирин тийгизе алды. Ыйык жазууда Ибрайымдын ишеними жазылгандыктан азыркы учурда биздин доорго чейин анын ишеними бизге чейин таасирин тийгизди. Демек, бир адамдын аткарган ролу канчалык маанилүү экендигин биз өзүбүзгө эске тутушубуз керек болот. Кудайдын жакшы башкаруучусу катары мен дагы башка адамдарга кандай таасиримди зор чоң тийгизе алам, ошол өтө маанилүү. 25-ти чогуу окуйбуз. Ошол күнү дейт Себайот деңир бекем жерге кагылган мык бошоп, суурулуп жерге түшөт. Ага илинген жүктүн баары түшөт. Анткени теңир ушинтип айтып жатат. Бул сөз Элияким жөнүндө айтылбагандыгын билебиз. Анткени оор учурда мамлекет курч кырдаалда турган учурда Кудайдын асында Элияким өтө чоң ролду аткарган болот. Бирок убакыт өткөндөн кийин Элияким дагы көз жумат, өлөт. Бирок мындан ары Элиякимге окшогон адам жок болот. Кагылган бекем мык дагы эми бошоп суурулуп калат деген сөз айтылат. Ошондуктан биздин жыйында, азыркы учурда жыйындын ичинде бекем мык катары ар бирибиз бекемделип, Кудай берген жөндөмдүүлүккө ээ болуп, ар тараптуу ырайымга ээ болгон адамдар катары Кудайдын жакшы кызматчысы, башкаруучусу боломунбу? Шебнага окшош адаммынбы? Же Элиякимге окшошмунбу? Чогуу сыйынабыз. Кудай ата, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн дагы бизге ушунчалык кымбат баалуу убакытты тартуулап бергендигиңиз үчүн, тарыхта болуп өткөн эки адамдын жашоосу аркылуу биз өзүбүзгө үлгү жана сабак ала алдык. Ал үчүн дагы ыраазыбыз. Биз куткарылган адам катары сиз бизге тапшырып берген ырайымыңыздын негизинде жакшы башкаруучулардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Ал үчүн дайыма сизге таянып жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин жыйын пландаган ар бир иште сиздин улуу иштериңиз иш жүзүндө аткарылып, жыйынтыгында бардыгы сизге даңкты арнай турган адамдардан бололу. Теңир келгенге чейин бардыгыбыз Элиякимге окшош кызматчылар катары жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.